Ар жыл аягында жылдын мыктылары тандалат. Негизи эле жылдын мыктылары кандай критерийлер менен тандалат? Негизи эле алар жылдын мыктысыбы? Жылдын мыктысы болуп кандай пайда алып келип жатат? Дал ушул мыктыларды эл айтсында бүгүн сөз кылабыз. Эң туура айтасыз Кесиптеш. Деги эле ушул мыкты экенин тастыктоо үчүн сөзсүз түрдө жылдын мыктысы деген кагаз тастыктоо керекпи? Же болсом, балким эл аны өзү сезип, даңазалап колдоп коштойбу? Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, буюрса мынакей 2019-жыл аяктап баратат. Жылдын мыктыларын тандоо ар бир ишканада, деги эле болсом ар бир ушундай уюм дейбизби, элдик өкүлдөр дейбизби, бардыгы эле ушул жыл жыйынтыгын чыгарып жаткан учуру. Бүгүнкү күндүн темасы дал ушундай алкакта болмокчу. Бүгүн сиздер менен кызматта Феруза Ашымбаева, ошондой эле Азамат Баитов болмокчубуз. Ошондой эле бизге атайын темабызга байланыштуу конокторду да чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарды ушундай куттуу студияда көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Мынакей жыл жыйынтыктап баратабыз, 2019 аяктап баратат дегенде, ар бир эле инсан өзүнө максат койгон планын жыйынтыктап, мен быйыл кандай иш аткардым деп бардыгы эле жыйынтык чыгарат. Аны менен катар ишканалар, ишканада эмгектенген ошол эмгекчилер дагы жыйынтыгын чыгарып, өзгөчө балким арабызда ошол мыктылыкка аттанып жаткан инсандарыбыз бардыр, Анда эмесе дал ушул темасында бүгүн кенен сөз кылабыз. Негизи эле мен алгачкы суроону Азамат буга чейин мурунку жылдарда Жаркынбай агай, сиз мына Фейсбуктан, Фейсбук патиден жылдын мыктысы болуп тандалдыңыз. 2018-жылы кантип тандалып калдыңыз? Анан 2 жыл катары менен 2017-2018 жылдары мынакей мыкты блогер деп өзгөчө ошол элдин колдоосу менен байтор мыкты блогер деген наам алдыңыз. Кантип жетиштиңиз бул нерсеге? Негизи эле жылдын мыктысы менен сыймыктанып жатасызбы учурда? Фейсбукта адамдар көп да, ар кыл профессияда, ар кыл түшүнүктүү адамдар көп. Ошолор аралашып жүрөбүз. Анан кээ бир учурларда бир сүрөттөрдү коебуз, ырлар жазабыз, чакан бир аңгеме, посттор жазабыз. Айыл турмушу, анан кичине куудулдук кылып нерселер жазып койгонго ошо эл таанып калган экен. Анан ушу жылда Facebook Патти деп мына ресторанга чогулуп, түштүк регион боюнча Ош Жалал Абад, Баткен областы чогулуп, ошол жерде белгилешет да. Ошого ким мыкты деген, мыкты акын деген бар, мыкты дагы башка нерселерди жазгандар бар, ошолорду критиктер бар, саясатчылар бар, дагы бир балакаттардын баардыгы бар. Анан мени ошо мыкты блогер деп көп кишинин ичинен тандап жүрүшөт. 2 жыл. Быйылкы жылга дагы катыштыңызбы? Быйылкы жыл билбейм, мен өткөзүп атышат. Анан былтыр мурдагы жыл 2 жыл катары менен грамота беришти ошо ресторанда. Атайын бир белги, сыйлык, баягыда сувенир окшогон нерселерди берген да. Агай, мына жашыңызга карабай, сиз чындап эле баягы социалдык сеттерде активный экенсиз да. Анан негизи эле ушул жылдын мыктысын алдыңыз. Анан сизге кандай пайда алып келип жатат? Эми пайдасын билбейм эми. Эл ансыз деле таанышып калган, 5000ден ашык досум бар, подписчиктер бар. Күнүмдүк жашооңузду, мисалы, Фейсбукка күнүмдүк жашооңузду айтсак, саат канчадан баштап кире баштайсыз? Кандай убакыт бөлөсүз? Эми мен пенсиядагы адаммын да. Каалаган убакта кире берем, кирип баардыгына аралашып жүрөм, жазгандарга аралашып комментарий берем. Анан мен жазганга дагы көптөгөн комментарийлер берет. Ошентип эле жүрөм. Анан Ошентип тандалып калгансыз. Элге аралашып калганбыз. Эми салсаны андай-мындайлар чагылдырып турабыз, иши көп нерсе бар да. Рахмат. Негизи эле биз конокко атайын визитка журналынын өкүлдөрүн да чакырганбыз. Быйыл 2019-жылда дагы сиздер жылдын мыктысын тандап жатасыздар. Эми өзүңүздөр айтсаңыздар, бул сиздер жылда эле тандайсыздар да, мындай жылдын мыктыларынча. Азыр эми кандай тандап жатасыздар? Сиздер негизи эле кандай шарт коесуздар жылдын мыктысын тандоого? Саламатсыздар, ушул жерде отурган. Биз визитка Ош журналынын өкүлдөрү болобуз. Бизде 3-жыл катары, быйылкы жыл менен эсептегенде 3-жыл катары жылдын мыктыларын аныктап атабыз. Бизде бирок кичине специализация мындай өтө кенен эмес. Биздин специализациябыз көбүнчө бизнес чөйрө болуп эсептелинет. Бизнес кылган компаниялар, ар кандай жеке ишкерлер, ошолордун арасынан алар биздин сайтыбызга регистрация болуп, ошол боюнча тандалып жатат азыр бир нече номинацияларда. Ошондой специализация болгондуктан бизде азыр 2 түр менен болуп атат. Биринчиси сайтыбызда visitka.kg сайтыбызда азыр эл тандап атат. Быйыл бизде мындай жаңы технологияларды киргиздик деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеп дегенде мындай добуш берүү Кыргызстан боюнча
1-2 жолу эле болуп, Оштун тарыхында биринчи жолу болуп атат. Бул биздин сайтыбыздагы азыр добуш берүүдө коопсуздук системалары бар. Бир адам кирип 2-3 жолу добуш бере албайт. Бир адам өзүнүн гана аккаунту аркылуу добуш бере алат. Бир адам бир эле добуш бере алат. Мисалы ошону кантип тандап аласыздар добуш берүүдө? Добуш берүүдө биз регистрация Канча күн, болгон. мисалы канча күн ошо добуш бериш керек же канча ай? Декабрдын этегине чейин болот. Азыр 1,5 айдын ичинде ошол азыр ат салышып атышат. Кимисинде көбүрөөк добуш болсо, ошолор мыктылары болуп эсептелет. Элди кантип ишендиресиздер ошол жылдын мыктысы болуп тандап жатканда? Биз өзүбүздүн баягы церемония болуп атканда, ошол жерде өзүбүздүн системабызды көргөзөбүз. Кандай болгон, эмне болгон, кааласаңыздар биринде этип добуштарын чыгарып беребиз. Мына киши бул компанияга добуш берген деп. Бизде ошондой болуп атат. Жакшы, Сейтең мырза, ошол эми сайт аркылуу добуш берип, ошол инсандын мыктылыгына жагы бир мындай салым кошуу максатында сайт аркылуу деп атпайсызбы? А бирок ошол мыктылыкка ат салышып аткан инсандарды көрүп атам да, келчи телефон берип турчу, мага добуш берип койчу деп, мен сүрөтүн басып койсоң, мага добуш берилет деп. Анан соц тармактарга мисалы үчүн мага добуш берип койгула, колдоп койгула депчи, ушинтип мыктылыкка жетүү зарылбы? Эми азыркы бизде демократия болуп аткан жерде сиздер шайлоону деле караңыздар. Мисалы Американын шайлоосун караңыздар. 2 партия бар, демократтар, республиканецтер. Алар деле ошентип добуш бердиришет. Бул деген элге өзүң мыктылыгын көрсөтүү, өзүң эл дагы айтат, сен эмне менен мыктысың деп. Мисалы сиз мага келип туруп, мен мыктымын, мага добуш берип койчу десеңиз, мен карап туруп, сиз кимсиз өзү карайм биринчи иретте. Анан кийин сиздин сураганыңызга карата, анан кийин ошого карата добуш берем. Жакшы, рахмат. Мен Арген мырзага суроо берсем да, Арген мырза негизи журналист катары кенен оюн ушундай социалдык баракчаларда айтып келет. Сиз өзүңүз дагы баягы коомчулукта жүргөн инсан катары негизи эле жыл мыктыларын чыгарууда көпчүлүк айтып келет. Айрым учурда бизнеске да айландырып ийген учурлар кездешет деп. Негизи эле жыл мыктыларын чыгарууга сиз ишенесизби? Негизи эле алар жыл мыктыларыбы? Мен ушул сөздүн башында бир окуя менен баштайын деп атам. Былтыр 2018-жылы Facebook Party деп азыр быйыл дагы наам беребиз деп атышпайбы? Ошолордун бирөөсү мага мындай жазды да, сизди мындай мыкты журналисттердин бири деп добушка койгон атабыз деп. Анан менен сурады, ага чейин эле менин ат фамилиямы чыгарып койгон экен добуш бергөнчү. Анан жыйынтыгында мен эмес, башка бирөө жем кетти. Анан мен мынтип бир жагынан бул нерсеге мындай жиним келди, анан бир жагынан күлкүм дагы келди да. Жөн эле турган нерсени жөн эле мен мисалы жөн эле адамдын кадырына ушинтип тийишип, анан кайра ушундай наамды бербей, ушундай кылып мындай наамга жөн эле турган адамга мындай туура эмес мамиле кылды деп мен ойлойм да. Демек, маанайыңыз бир аз чогулуп калыптыр. Өзүңүздү бир аз эмне үчүн мен мыкты болбодум деп дагы өзүңүз бир аз бааңызды төмөндөттүңүзбү? Жок, кеп андай эмес да. Мисалы, мыкты адам болсоң, мыкты бир кесиптин ээси болсоң, тегеле мыкты наам алгың келсе, эл өзү бериш керек. Сен эч качан бирөөгө барып мага добуш берип кой дебешиң керек, эл өзү бериш керек. Ошондо гана бизде ушу мыктылар мындай тандалат да. Анан сиздер айтып атасыңар, пайдасы барбы деп. Менин оюмча, мындай мыкты деген наам алгандын пайдасы деле жок да. Азыр ушул күндөрү мисалы ар бир мекеме ишкана, гезит журналдар наам берип атышпайбы? Эгер адам мындай мыкты наам алса, аны мисалы мен эгер пайдасын көрө турган болсо дейм, же болбосо бир мындай кесибине, карьерасына жогору бир жардам болуш керек. Же бир айлык алса, айлыгына кошумча кошулуш керек. Жөн гана наам берип коет, аны эч жерде эч ким талап кылбайт да. Тескерисинче, биздин коомчулукта ушундай наам алгандарды кайра какшыктап, маскарлап, мындай тескери мамиле кылган мындай башталды да. Бул агайлар жылдын мыктысы болгон. 2019-жыл, 2018-жылы жылдын мыкты ишканасы катары табылган. Негизи сиздерди кандай тандап алышкан? Эми жылдын мыкты ишканасы болуп, өзү аталыш бул өзү биздин ишкана үчүн өтө оор. Өзүңөр билесиңер, биз элдер менен иштейбиз. Азыркы күндө бизде 14 000 абонент бар. Эми бардыгына эле бирдей жага бербейсиң. Ошону жылдын мыкты болуш үчүн биз кандай десек, эми чындап иштедик да. Мындайча айтканда, ошол жылдары биз келген жылдары мына биздин азыр Беделбай Жалалович биздин директорубуз экөөбүз
бир эле жылы бирге келдик. Кайсыл гезиттен мыкты алдыңыздар? Жетиген журналынан мыкты. Жетиген журналынан жылдын мыкты ишканасы деп тандалдыңыздар. Негизи эле ошо өзүңүзгө ишендирип айта аласызбы? Чындап эле биз ушундай элдин добушу менен мыкты ишкана болуп аталдык деп айта аласызбы? Элдин добушу менен деп айта албайм, бирок элдердин жазган мындай ыраазычылык каттары, мэриядан берген ыраазычылыктар, анан өзүбүз иштеген ишибизден мен карап көрүп, анан кийин тем более Жетиген журналы 2 жыл биз менен иштешти. Ар жылы кышында келип биздин кылып аткан иштерди чагылдырып турду. Мына акырында анан келип ушундай болуп атат. Силерди мыкты ишкана деп, жетекчиңерди мыкты инсан деп тандайбыз деп өздөрү эле сунуштап койду. Жок, ушундай деген оюбуз бар деди. Анан действительно биз дагы ойлонуп көрдүк. Анан карап көрсөк, азыр мына айтып атпайбы, мыкты дегенден эч нерсе эле неме болуп кетпейт, просто алдыга дагы шыктандырат да, дагы иштеген келет. Мындай айтканда кылып аткан ишти действительно эл баалап атат экен деген ойдо каласың дагы. Какой-то ишке дагы импульс болот экен ошол. Жакшы. Касым мырзанын сөзүндө айтпадыбы, биз ошол 2 жыл катары менен Жетиген менен иштегендиктен бизди мыкты деп таап, ушундай жакшы бир наам берди. Негизи эле ошол жерде балким ошол көп иштешүү, тааныш билишүү арттыргандан кийин келем сен мыкты деп атап коеюн деген. Эми бул жака таш буу чындап эле суроодо жаралат экен, Ооба, таш буу эжеге суроо бергим келип атат да. Неге эле сиз кантип мыкты аталып калдыңыз? Сиз өзүңүз барып мен дагы ушул эмеге добуш берип кошпогула дедиңизби же эл өзү сизди көрсөттү? Кандай болду? Мен Ташбү Каразакова, Ноокат районунан боломун. Эл картунун атынчтыгы мен Ноокат билимканасында окуу бөлүм башчысы болуп иштеп жүрүп пенсияга чыкканмын. Анан бүгүнкү күндө жанагы Салборун Федерациясында жаачы болуп жаатамын. Анан Келкиле журналынын Ош Жалал Абад Баткен боюнча редактору болуп иштеймин. Мындан сырткары дагы Тубаса берилген элдик дарыгерчилик табыкчылыгым бар. Ошондо кайсынысынан мыкты болдуңуз? Мыктылыгым райондук аялдар кеңешинин сунушу менен аялдар конгрессинен мыкты элдик дарыгер деген наам берген, жанагы төш белги. Анан жанагы Ала Тоо айымдар экологиялык кыймылы деген бир уюм бар экен, мында үлгүлүү үй бүлө дегенди берген. Бул ошол райондук аялдар кеңешинин сунушу боюнча берилди. Ал эми 16, 17, 18 жылдары Facebook патиде мыкты элдик дарыгер деген беришти. Анан мен өзүм да айтып кетейин, бул элдик дарыгерчилик боюнча билимимди арттырып, Салттуу дарыгер ассоциациясынын окуп диплом, сертификат алганмын. 16-жылы Россиядагы Энio инженер академиясын тапшырып, быйыл сентябрда 3 жылда бүттүм. Дүйнөнүн дарыгери деген наамды беришти. Анан сиз мына акыркы жолу айтканыңызды айтыңызчы, жылдын мыктысын алганыңызда эмнеден алдыңыз? Биздин Ноокат районунда Ноокат эли жана жери деген Facebook'та группа бар. 10 миңден ашык мүчө бар ошондо. Былтыры элдик дарыгер деген номинацияга койгондо дагы бир киши бар экен, ошону коюшту, пенсияга чыккан. Анан мени сунуш кылышты, добуш аркылуу алдым мен. Добуш аркылуу алдым. Анан эми демек сиз сунуштун негизинде? Сунуштун негизинде. Мен өзүмдү көрсөткүлө деген жерим жок, бир жерге дагы айткан жокмун. Өздөрү сунуш кылышат, сизге берели деп. Элге коюп койгула сунушка дейм. Эл өткөрсө бергиле, өткөрбөсө бербегиле. Ошондо сиз канча добуш менен алдыга чыгып мыкты болдуңуз? Мен берки шеригимден 270 эмес, 183 добуш менен алдыга кеттим да. Жакшы. 183 менен. Рахмат. Учурда Кумар эжеге да суроо берип кетейин. Сиз мына 2019-жылдын Визитка журналы жарыялап жаткан жылдын мыкты салонуна да ат салып жатасыз да. Чындап эле сиздин биз баракчаңызга кирип көрсөк, добуш берүүлөрдүн саны дагы аябай көп экен да. Негизи эле баягы ошо элдин ишеничине кириш үчүн, мыкты салон болуш үчүн сиздерде кандай иштер жүрүп жатат? Чындап эле баягы жогоруда сөздөр айтылбадыбы? Бул жерде бизнесте эле жүрүп жатат, тааныш билиш деп. Же сиздер Визитка менен тааныш эмессиздерби? Тамашалуу суроо берип кетейин. Былтыр деле саламатсыздарбы, эң сонун суроо болду. Былтыр деле биз Визитка журналынын конкурсуна катышканбыз. Бирок добуштун негизинде биз 3-орунда кеттик. Мен мындай ага капа деле болгон жокмун. Ошол добушка барып катышып, ошондой жылдын мыктысына катышканда сүйүнүп эле барып, салондо кызматтагылар менен барып катышып келгенбиз да. Быйыл дагы ошол конкурска катыштык.
мен былтыр 3-чү месттен алып орунду алып калдым эле, быйыл бирди алышым керек деп сиз дагы мындай досторуңуз телефонуңузду алып добуш берип аткан жоксузбу? жок, биз антип берели десек, быйыл башкача функцияда экен, система башкача болуп калды. Система өзгөргөн. Былтыркыдай болуп бизде ошо сен айткандай жетишели, өтөлү деп баштадык эле, аябай мындай күч менен баштасак, жазсак эле добушубуз кетпейт. Быйыл анан барып булар визитка журналынын өзүнө кайрылсак, башкача системада экен. Быйыл аябай реалдуу мындай так маалымат болсун деп булар башкача система кылып тур. Себеп дегенде баягы элдердин нааразычылыгы болуп калат экен, кээде баягы таанышы көптүн, ошо силер айтмакчы, бир адам 3-4 голос берип койбосун деп, азыр системаны өзгөрткөндүгү үчүн бир адам бир эле добуш бере алат экен да. Эми биз деле азыр өзүбүз добуш берип эле элге коюп койдук, өздөрү тандайт деп эле. Жакшы. Кошумчалай кетсек, бизде да азыр визиткада биз ошол нерселерди эске алып, бизде 2 версия менен болуп атат. Азыркы мезгилдечи сиздер айтып атпайсыздарбы, азыр бир жерде провокациялык сөздөр болуп атат, визитка тааныштарыңарды тааныштырып. Жок, тамаша. Мен ошо сиздерге кайра тамашалап атпаймынбы? Мырза, түшүнсөңүз, бир эле сиздер эмес, мисалы, Ош шаарында эле канча гезит журналдар бар, алардын баары жылдын мыктысын тандап жатышат. Негизи баардыгына эле тиешелүү десек болот да, эми эл арасында айтылып жүрөт, бирок эми факты жок, далил жок да, бул нерсе чындап эле бизнеске айландыбы же чыныгы мыктыларын тандап жатабы депчи. Эми сиз айтканыңыз да бул жерде чын, себеби дегенде азыр анын үстүнөн иштеш керек да, мыкты деген наамды өзү кимдин акысы бар бере ала турган. Чындап мен деле алгым келет, бирок эч жерден албайм да, албайм. Ошондуктан бизде Кимге барып акча беришимди кантип алам десеңиз? 2 версия болуп атат бизден журналда. Азыр биринчиси бул эл тандап атат добуш аркылуу. Экинчиси бизде бизнес кеңешчилер клубу деген эксперттер бар. Биздикин дагы бир жолу айта кетсек, бизде бизнес чөйрөдө болуп атат. Бизнес чөйрөдө кайсы жетишкендиктерге жеткен, ал бизнес чөйрөдө өзүнүн бир индикаторлору бар да, ошолор менен ушунча клиентти ыраазы кылган деп бул жерде Байке айтып кетти, жана ыраазычылык каттар аркылуу ошолорду карап канча бир жылдын ичинде кандай өнүккөн деп туруп, экинчи версиябыз бизнес кеңешчилер клубу болот. Бул жакта бул субъективдүүрөөк болот да. Себеби дегенде бул жерде баарыбыз чогулуп отуруп туруп, мына Султан мырза мыкты десек, Султан мырза бул жерде мыкты болуп чыкканы менен башка жактан мыкты эмес болуп калышы да мүмкүн да. Ошондуктан бизде 2 версия болуп атат. Азыр биринчиси бизнес кеңешчилер клубунун версиясы, бул жерде добуш берүүсүз эксперттер аркылуу айтылып атат. Экинчи версиясы бул добуш берүү аркылуу. Добуш берүүнү азыр көп биздин номинанттарга оорураак болду, себеп дегенде азыр интернет технологияларын Ош жергесинде бардыгы толук түшүнбүт эле экен, бирок мына бир жуманын ичинде аябай көп ыраазычылыктар билдириле баштады. Себеби дегенде сиздерде мындай реалдуу болуп аткандай бизге сезилип атат деп айтып кетип атышат көбүчү. Жакшы, Кымар эже кошумчаңыз барбы? Азыр сен айтып кеттиң, визитка журналын тааныйсыңбы деп. Мен визитка журналын азыр көрүп ушул жерде таанышып атам да, азыр студияга келип. Ачкандан кийин сөздөрү сүйлөшөсүздөр э? Жок, мен негизи дагы бир суроо бербедимби, кандай жетишкендиктерим бир жылдын ичинде деп. Негизи бул салон тармагында иштегенибизге 5 жыл болуп калды. Анан эжелер айтмакчы, элге коебуз дегендей, биз жеке ишкер катары өзүбүздүн позициябыз менен кетишибиз керек. Мен биринчиден ушу жаштар менен иштеймин, айымдар менен, мырзалар менен иштегендиктен өзүбүздүн гана кызматыбызды кылып келебиз. Эң башкысы мен жетимдер боюнча, жетим балдарга каралар үйүнө жардам берүү боюнча баштаганмын. Быйылкы жылдын биздин биринчи позициябыз, себеби былтыр ошого жетишпей калганмын. Анан ошону баштадык. Себеп дегенде ал нерсени публикага чыгарыштан тартынат экенсиң, себеби мындай чыгардым деп дагы айтыштан уялдым. Публикага чыгара албадык, өзүбүздүн гана өзүбүз гана барып өзүбүздүн ишибизди көрсөтүп келдик. Балким чыгарсаңыз, былтыр өткөн жылы сиз 3-чү орунда эмес, балким 1-чи орунда болуп калаттыр элеңиз. Жок, себеби баягы балдардын, анан карыларыбыздын көздөрүн көрүп аны чыгартып, анын балким баласы болуп калатыр, балким анын ата энеси болуп калатыр деп уялдым дагы, ошого чыгарбадым. Жакшы, рахмат. Мен Нуржамал айымга суроо берсем, Нуржамал айым, сиз деле мына коомчулукта көп эл менен жүрөсүз. Негизи мыктыларды чыгарууда өзүңүз көрүп материал жасаган учурларыңыз дагы бар да. Эми жыл мыктыларын чындап эле жыл мыктылар тандалып жатабы? Ушундай эле суроо берейинчи. Туура эле аныкталып атабы деңиз? Негизи азыр жана сөзүңүздү айттыңыз, ар бир гезит журналдар, мына Ош шаарын эле алып көрөлү, Ош аймагын эле алып көрөлү, канчалаган гезит журналдар, сайттар өзүнүн баягы мыктыларын тандап атат депчи. Ушул жерде бир суроо кетет да, ошончо гезит сайттардын баардыгы мыктыларды аныктоого мындай зарылчылык барбы депчи. Бул жерде ачык эле кеп, чын эле ошол кайсыл бир ишкана, кайсыл бир тейлөө тармагы өзүнүн ошол баягы кардарын же бул баягы наамга иштеш үчүн ошол акчага деле сатып алышы мүмкүн.
туурабы. А бирок ошол эле учурда чын эле баягы мыктылар аныкталып атабы деген нерсе дагы ошол коррупцияга аралашты деген нерсеге түртүп атат. Мен ошон үчүн ойлойм да, мисалы жылдын мыктысын аныктайлы макул. Ошол жылдын мыкты ишканасы, жылдын мыкты жараны ошол нерсе менен стимул алсын, дагы өнүксүн. Ошол башка ишканалар ортосунда бир тиреш болуп берсин, өнүгүүгө алып келсин, албетте. Бирок бир башка жолун иштеп чыгыш керек депчи. Ошончо сиз айтып аткан гезит сайттардын баардык мыктылары болуп кеткенде биз баарыбыз мыкты болуп кетет экенбиз да. Анан мен айтам да, мамлекеттик деңгээлде бир башка жол жобосун иштеп чыгыш керекпи депчи. Же мамлекеттик деңгээлде бир гана ошол мамлекет өзү аныктап берсин, жылдын мыкты ишкери, жылдын мыкты ошол облусу деп, жылдын мыкты ошол телевидениясы деген сыяктуу да. Ошондо чыныгы баягы мыктылар иргелип, анан баягы көптөгөн мыктылардын баягы сапаты кетип атат деп атпайбызбы? Ошондо сапатка жетет элек, анан шагыраган баягы чала сабат мыктылардын ордуна чыныгы мыктыларды тандайт элек депчи. Ошон үчүн айтам да, мисалы кээ бир айтат да, жылдын мыктысына ошондой көрсөтүлүп атыптыр, биз деле кошуп койчу депчи. А ошол нерседен биз тыйылыш үчүн чындап баягы таза шайлашыбыз керек экен, мыктыларды таза көрсөтүшүбүз керек экен. А бул жерде айтып атпайбы, баягы СМС аркылуу добуш берип атабыз депчи. Ал жерде фейк аккаунттар жокпу? Ошол нерседен да чыгат да, мисалы алып көргөндөчү. Ошон үчүн мамлекеттик деңгээлде гана чоң бир наамдар берилип, жылдын мыктылары аныкталбаса, майда барат мондой иш-чаралар ушул жылдын мыкты деген наамды мындай баркын түшүрүп коет. Демек, жылдын мыктысын тандоону өзгөртүү керек, сиздин сунушуңуз? Мындай кышка жакын, жыл бүтүп, жылдын аягы чыгып калганда мындай мыктылар башталат, анан кийин карап көрсөң, сен эле жылдын мыктысы болбой калгандайсың да, баары эле мыкты бирөөсү. Эми ар тармактан болчу, баары эле ар тармактан. Мыкты журналист, мыкты тамада, бирок сен аны көргөн эмес, заты аты чыкпагандар эле мыкты мындайчы. Бирок мындай калкайса калпайып кетет, мындай бизнес болуп кеткен дагы чын, мисалы акчалган дагы чын, сатып алган дагы чын, тааныш билишине берген дагы чын. Буну мисалы жөндөн жөн эле бул ой келген жок да, мисалы ойлоп тапкан жок да. Булар болуп келатат мисалы. Биз жылда көрүп атабыз да, ош кичинекей ким кантип мыкты болгонун, ким кантип алгандыгын, мисалы визиткабы же башкабы, булар айтпайт да, биз ушундай акча бергиле, биз акча алып ошого эме кылып атабыз, айтпайт да. Баардыгы чындыгын айтат да, биз ушундай кылып атабыз. Бирок барып эле ошол адамдардын өзүнүн ырабалына такалат экен да. Мисалы азыр мыкты десең, мындай баркы жок да. Визитка өткөзүп, визитканын мыктысын алып турсаң, эл мыкты экен. Мисалы китер өткөзүпсүң, мындай баркы жок да. Бунун баркын деңгээлин көтөрүш үчүн биринчи кезекте ким өткөзүп атат, мисалы Ошту өткөздү, ынтымак өткөздү. Ынтымактын деңгээли канча болсо, ошолордун өткөзгөн тамдаган мыктысы дагы ошончолук болот. Эгерде булар таза эмес өткөзсө визитка, кийинки жыл булардын мыктысын эч ким карабайт. Тактабайт, булар ушундай да, булар бизнестер депчи, эме кылат деп. Буну барып эле ошол булардын критерийлерине, принциптерине такалат дагы. Ошон үчүн мындай мен ойлоп атам, ошондой эже айткандай кылып туруп, балким бир критерийлер менен, бир конкурстар менен тандап алса, жакшыраак болот депчи, өзгөртүш керек эме. Султан мырза, сиз жогоруда уктуңуз, жаштардын сөзүнчө бул жерге өзгөртүү керек, чындап эле баягы баркы кетип баратат мыктынын депчи. Эми сиз оюңуз боюнча чындап эле баркы кетип бара жатабы? Анан кийин баягы элди ишендириш үчүн, бизнеске айландырбаш үчүн эмнелерди ойлоп табыш керек? Өзү сиздер быйыл өзгөчөлүк киргиздиңиздерби? Мисалы жылда эле өткөрүп келатат деп биз айтып атпайбызбы? Ооба, биз ошо жылда өткөрүп келатабыз, анан ар жылы церемония бүткөндөн кийин биз отуруп, кандай минустар болду, кандай катачылыктар болду, кандай комментарийлер болду, ошонун үстүндө иштегенге аракет кылабыз. Себеби дегенде аябай жакшы комментарий болду. Эгерде былтыр мисалы үчүн биздин номинациядан, биздин жанагы вручениядан кийин эгерде комментарийлер чыкса, биз визитка мындай экен депчи, бул жылы же эмки жылы биз өткөрө албай калабыз да. Элементарно элдер, претенденттер келгиле, биз ушундай эвордс өткөрүп атабыз, силер дагы катышкыла, претендент болгула десе, билебиз биз силердин эмеңерди, бизге керек эмес, рахмат деп отказ берет да. Анан бизнес чөйрөсүндө бул оңой эле. Биз эмне үчүн атай ошол мындай узко кылып бизнести алдык. Мыкты банк, мыкты компания, мыкты стоматология, мыкты жетекчи, мыкты бизнесмен, мыкты бизнес-леди. Себеби дегенде биз ошол бизнес тармакта кичине болсо дагы түшүнүгүбүз бар да, инструменттерибиз бар, кантип өлчөш керек, кантип эсептеш керек, мыктылыкты негизги ошо критерийлерди кантип чыгарышыбыз керек. Мисалы
үчүн азыр бир биз билим берүүгө же медицинага же башка жака кирип туруп ошол жерде мыктыларды аныктай албайбыз. Себеби дегенде бизде компетенция жок. А бизнесте жүргөнүбүз үчүн, бизнесте аралашканыбыз үчүн бизге дагы эң жакшы плюсу эмнеде болуп атат? Бизнесте өзү оңой элекен, ар бир компания, ар бир бизнес кардарлар менен иштейт. Кардарлар ошолорго шайлоо же ооба мен замын деп неме добушун берет, же мен каршымын деп добушун берет да. Мисалы үчүн азыр бир банкка барып, ал банктан мен жаман сервис алсам, анан кийин сетек же сиз же бирөө келип, Султан, мына банкка добушуңду берип койчу десе, мен карап, мен бербейм, мен буларды билем, булар начар иштейт деп туруп эле индикатор болуп бере алам да. Жок, сиз ошо бизнес чөйрөсүндө дагы уюштуруп жатып, мисалы кантип жарыялайсыздар? Биз ушундай жылдын мыктысын тандап жатабыз, катышкыла деп бардык эле мисалы бизнес чөйрөсүндөгүлөр катышса боло береби? Сиздерде мисалы шарт барбы? Бизде шартыбыз, биздин системабыз августтан башталат. Аябай туура айтыштым, мына жыл мына кышка жакын келгенде, себеби дегенде жарым жыл өттү, кичине компаниялар өзгөрдү, чоңойгондору чоңоюп, жабылгандары банкрот болуп жабылды. Кандайдыр бир картина, бизнес картина чыкты да. Биз августтан баштап чоң реклама беребиз бардык компанияларда. Бизде ушундай номинациялар бар. Эгерде катышкыңар келсе, келип жазылып катышып кеткиле деп. Эгерде бир номинацияга 3төн ашыкча компания чыкпаса, биз ал номинацияны алабыз. Себеби дегенде, значит, керек эмес экен, кызыккандар жок экен. Эгерде 3, 5 же 7 претендент ошол жерге жазылса, мен катышам деп, аларды регистрация кылып туруп, ошол номинацияны чыгарабыз. Мисалы үчүн эң мыкты банк. Аябай көп барды кызыккан номинациялар келип регистрация кылып, голосование сентябрда башталат, 1,5 ай болот. Анан бардыгынын убакыты жана бардыгынын, мындайча айтканда, шансы, мүмкүнчүлүктү бирдей болуш үчүн биринчи ошол тизмени топтоп туруп, анан бир күнү голосование башталат, бир күнү голосование бүтөт. Ошол 1,5 айдын ичинде кардарларын айтабы, же иштеген сотрудниктерин айтабы, же сиз айткан жанагы досторун айтабы, ссылкаларды жөнөтүп, кирип ошол жака бизди шайлап койгула деп суранышат алар. Анысы туура, чындап элечи, биздин добушубузду, биздин мүмкүнчүлүктү көтөргүлө деп суранышат. Бирок ар бир адамдын өзүнүн эрки бар, кааласа кирип туруп голос берет. Эгерде каалабаса, жок, мага бул салон жакпайт, мен өткөндө барсам ушундай кылып коюшту деп туруп, ошол салонго кирип туруп, добуш бербей, өзүнүн тандаган салонуна, банкына же стоматологиясына добуш берет. Ошон үчүн бул жерде бизге мындай оор эмес, тандаганы жеңил. Себеби дегенде бул биздин оюбуз эмес, бул кардарлардын оштогу ою. А биз жөн эле ошол кардарлар менен компаниялардын ортосунда, мындайча айтканда, площадка болуп берип атабыз. Мына силерге площадка, ушул жакка келип сиздер тизмеңерди койгула, силер шайлагыла. Биз чекеде карап туруп, биздин негизги максат ошо шайлоо системасы, анан биздин эксперттердин тандаган варианты туура болуп берсе, себеби дегенде булар акча алып койду, булар акча алып сүйлөшүп туруп, буларга тартып койду, тигилерге тартып койду дебеш үчүн биз жаңы технологияларды колдонуп атабыз. Мына сайт, мына кардарлар, мына список. Биз жөн эле ошону контролдойбуз депчи. А эгерде биз ушул жылдан жылга эгерде ошол утуру ката болуп, ар кимден акча алып, минус болуп, өзүбүздүн тааныштарыбызга бере берсек, 3 жылда же 4 жылда бул визитка Awards деген номинация абсолютно жок болуп, нөлгө түшүп калат да. Ошон үчүн биздин оюбузча, эгерде биз буну мына Awards катары авторитетин көтөрүп, визитка Awards чындыгында эле шаардагы бир нерселерди мындай туура чечимдерди кабыл алат экен десек, бул биздин репутациябыз. Эми мынакей азыркы учурда ошол мыктыга татыктуу деген барк жөнүндө сөз болду, баркы кетип баратат депчи. Анан ошол мыктыга татыктуу болгон агай, Жаркынбай агай, сиз былтыр 2017-2018 мыкты блогер деген наамды алдыңыз да. Демек, мен ошого жараша дагы да кийинки жылы ошол соц тармактарда өзүмдүн калеме таандык аңгемелер менен дагы да изденишим керек деген жоопкерчилик болдубу сизде? Мыкты деген мактоо өзү керек да ар бир адамга. Көп эле адамдар татыктуу, мамлекеттин башка ишкананын өсүшүнө жардамда, бизнеске болсун дагы ар бир тармак боюнча эле керектүү нерсе. Бул илгертен мектептен башталган нерсе да, мыкты окуучу дегендей. Анан соц тармакта мыкты дегенде биз өзүбүз эле шайлап жүрөбүз, анын кандай пайдасы бар, кандай зыяны бар билбейм. Бирок соц тармакта ушунчалык көп адамдар отурган үчүн бирине бир тарбиялык нерселерди айтышат, жакшы нерселерди айтат, көңүлдөрүн көтөрөт. Биякта иштеп жаткандар бар, талаада иштеп аткандар бар. Алар ушу биздин мекен жөнүндө ар бир жакшы нерсени уккусу келет да. Анан ошолорду биз чыгарып, кызыктуу нерселерди көрсөтүп, сүрөтүн тартып, видеосун тартып чыгарып турсак, ошо мыктылар соц тармакта өтө көп.
таланттуулар. Ошол талаада жүргөндөр ушунчалык сагынгандыктан алар ыйлаганга чейин барышат. Эми ошо мыкты деген ошо да бири-биринин көңүлүн көтөрүү, бири-бирин өстүрүү, бири-бирин мактап турбаса өспөйт адам. Анан жамандай эле берсе жаман болуп кетебиз. Баланы деле жамандай берсең жаман болуп кетет. Мамлекет деле ошо мактай бериш керек. Иштегендер иштеп атпайбы? Бирок жылдан жылга жакшы адамдар өсүп чыгып атат. Мисалы, быйыл мен мыкты болсом эмки жылы менден кыйындар чыгат. Бул ишканалардан да кыйындары чыгат, студенттерден кыйындары чыгат, медиктерден чыгат, врачтардан, башкалардан иши кылып, мыкты дегендин пайдасы эле ошо. Негизи бизге мыкты деген ат, мыкты деген наам эмне үчүн керек да? Менин жеке пикиримде мыкты адам же мыкты ишкана, мыкты бир тарап болуш үчүн болгондон кийин ал коомго өзүнүн үлгүлүү алып жүрүш керек да. Пайдасын алып келиш керек, э? Пайдасын алып келиш керек. Эл, жалпы коомчулук ошол адамды көрүп үлгү алыш керек. Биз дагы ошондой болушубуз керек деп. Коомчулукка үлгү болуш үчүн мыкты деген наам керек да негизи. Бирок бүгүн баарыбыз билебиз. Бүгүн мына мекеме ишканалар көбүнчө гезит, журналдар мыкты деген мындай иш-чара уюштуруп, аны ачык эле айтыш керек, мындай соодага айландырды да. Кадимкидей эле баалашат да. Булар дагы кадимкидей жыл аяктаганда мындай соодагердин баягы соодасы кызый турган сезону келет го. Булардын дагы ушундай жыл аягында сезону келет экен да. Анан ачык эле мен мына былтыр Facebook Party деп уюштуруучулардын бири менен сүйлөштүм. Ал ачык эле айтып атат. Бир адамдан ушул мыкты деп тандалып алынган бир адамдан 1,5 миң сом алдык. Эми андай адамдан 100-200 келет да. Бул кызылдай акча да, соода. Демек, бул ушул соода, мунун артында чоң бизнес экен да бул. Акча табуу да. Мындан башка эч нерсе жок. Мисалы айтып атпайбызбы, ооба, соода депчи, мисалы ошол уюштуруучулар өздөрү акчага иштейт, баягы талапкерлерден акча алат депчи, мыкты болгондордон. Ошонун ичинде баягы мыктылыкка ат салышып аткандардын өздөрүндө жоопкерчилик болсун дейм да. Мисалы, кайсыл бир ишкана мыкты деген жылдын мыкты Ош шаарында ишканасы деп табылды. Ошол ишкана өзүн өзү алдаган жокпу деген суроо да. Акчага сатып алып мен жылдын мыкты ишканасыбыз деп. Бирок ошол жерде чындап бардык ошол тараптардын өздөрүнүн жоопкерчилиги болсун. Маселен, мисалы жылдын мыкты салону деп наамдалсын. Биз жарандар билебиз, бардык тейлөө тармактарына мыктысын аларыбыз келет. Мисалы, аял кишилер бул ошол жылдын мыкты салону деп таапыптыр. Барып чачымды кыскартып келейин же сулууланып келейин депчи. Барганда биз биз барганда сулуулантканда бизден уялып калбаш керек да. Ошон үчүн бул жерде ат салышып аткандар өздөрүнүн деңгээлине жараша иш кылса, ошондо мындай чындап эле жылдын мыктылары тандалат, анан баягы коррупцияга дагы бөгөт кое алабыз дегендей да. Кошумчаңыз бар багай? Азыр бул жакта айтып кеткенден бул какой-то коррупция деп атасыздар. Туура, кээ бирде жеке менчик адамдар өзүн коррупция кылат. Бирок кээ бир адамдардын өзүнүн кандай десем, кылган иши, мыктылыгы жагынан мына азыр Жаркынбай абам айтып кеткенче бул кичинесинен баштап мыкты адамдар да, ошолорду көрө билишибиз керек. Бул жерде конкурс уюштурганда эле булар азыр чогуп туруп мен катышам дейт экен да, анан кийин голосовать этип ким утуп алса бул конкурстун система болуп атат. Ал эми жылдын мыктысы болуш үчүн, ишкана үчүн, ал жерде мисалы үчүн биздин ишканада 500 адам иштейт. Алардын ар бири эгерде ошол жерде какой-то бир закон бузуулар болсо, ошолордун укуктарын тебеленип же болбосо мына эмгек кодекстерин бузсак, кимдир бирөө жазып чыгат да. Анан биз аны алып туруп, анан биз жылдын мыктысыбыз деп, бул жакта биздин жаман жагыбызды көрсөтүп турса, конечно, ал дагы эле туура келет. Касым мырза, ошол мыкты деген жылдын мыкты ишканасы деген наамды алгандан кийин элдин реакциясы кандай болду? Туура эле тандалыптыр дедиби же ар кандай пикирлер дагы жаралдыбы? Жылуулукту үзгүлтүксүз берип жатасыздарбы? Жылуу сүйлөп атат. Жок, ооба, биз мына мен айтып атпаймынбы, жетиген журналын айтсам, сиздер көптөн бери жетиген журналы келет, биздин эмки жылкы пландар менен таанышат. Ошо кылган иштерибизди көрөт. Кийинки келген жылы ошо биздин айткан пландарыбыз аткарылдыбы, көрүп, анан действительно кандай жылыштар болду, канчалык немеде жылыштар болду. Андан кийин анан айтып атат, силердин ишканаңар действительно жакшы иштеп атыптыр деген. Бул не только биз мэриядан дагы ошондой сунуштар түштү. Анан ошонун эсебинен биз жылдын мыкты ишканасы болуп эсептелсек керек. Буга коомчулуктун реакциясы кандай болду? Коомчулуктун реакциясы мен айтып атайын, эми ар кимдики аркылуу кээ бир адамдар көрө албайт, ушул жерде иштеп, биздин тартипке чыдабай кетип калган адамдар болот. Булар эптеп эле бир нерсе кылды дегендер болот. Бизде ушул иштеп жүрүп, бул жерде пенсияга биринчи кирген күнүнөн баштап пенсияга чыккан адамдар бар. Олор эми, конечно, иштеген адам
бизге кошулган ушул жерде көрө албастык деп атпайсызбы? Көрө албастыктын айынан дагы ушул нерсеге барып аткан жокпузбу? Мисалы үчүн, мен ушун мисалы үчүн кесиптешимди көрө албайм, ушунан мен өйдө болушум керек, демек мен мыктыны алышым керек деген. Жок, бул жерде неме болуш керек да, конечно, бири-бирине карап иштеп, түзөлүп дегендей. Мен быйыл жакшыраак иштеп, бул ишкана быйыл мына 3-чү орунду алдым деп атпайбы? Быйыл жакшыраак иштегенге аракет кылат, жакшыраак ошо келген абоненттерин жакшыраак сыйлап, отургузуп, чай берип дегендей. Бул уже алдыга жылуу деген болот. Ошо менен анан биринчи орунду ала турган болсо, анан таймашуу деген болот. Мен быйылкы жылы мына муниципалдык ишканалар көп. Быйыл дагы биз биринчини алалы, аркага кайтып кетти дебесин деген менен эки эсе күч менен иштеп атабыз. Жакшы. Мындай бул жерде коррупция болуп кетти, анан кийин бизнес болуп кетти, соода болуп кетти. Буларды уюштуруп эмне кылабыз? Пайдасы гана көргөзбөйсүңөрбү? Буну уюштурган эмне пайда? Жок. Бул керек нерсе. Бул өткөзбөй койсоң болбойт бул нерсеничи. Болгону кантип өткөзүш керек? Кантип чынчыл өткөзүш керек деген сөз да. Өткөзбөй койсоң эмне болду? Эч ким болбойт. Көрө албастар, паланча түкүнчө. Булар боло берет. Кийин деле боло берет. Бул кийин деле чындык болсо деле боло берет булчу. Бирок маңызы өткөзүш керек дагы. Мындай эми бул бара-бара оңолот да булчу. Кийинки жылы биз жакшыраак болот. Андан кийин дагы мындай жакшыдан жакшыраакка, чындыктан чындыраакка, тунуктан тунугураакка умтулсак, бара-бара бул балким визитка, балким жетигенде баардык Кыргызстан боюнча ошо катышып калаттыр. Бирок баркын түшүргөндө бара-бара баркын түшүрүп, бизнес кылып, секин-секин жоголуп кетет. Буну туракка алып алыш керек. Алина, тандап алуу жолун өзгөртүш керек деп атпайсызбы? Мындай булар мындай максат не сиздерде мындай кандай кызыкчылык бар мисалы? Сиздерге не пайда мисалы? Саламатсыздарбы, мен ушул эже жооп бергим келип атат. Ишканалар өздөрүнүн жасап жаткан ишине жоопкерчилиги барбы депчи. Биздин опытта бир салон келди. Биз да катышабыз деп. Ал салон мурунку жылы мыктыны алган экен. Анан мен айттым, сиз мыктыны алдыңыздар го. Балким бул жылы башкаларга мүмкүнчүлүк бересиздер десем, жок, биз өзүбүздүн жасап жаткан ишибизди дагы да текшергүбүз келип атат, биз ошол деңгээлде иштеп жатабызбы дейт. Бул өздөрүнүн баалагысы да келишет экен. Анан кийин регистрациябыз бүткөн соң дагы да бизди кабыл алып коюңуздарчы деп келгендер да болду. Аларга айттык, сиз добуштан калып кетесиз го десем, жок, биз чыныгы жакшы иштейбиз. Биз биринчиликти алганы чындап өзүбүз ишенебиз. Биз катыша берели. Убакыт аз калса дагы деди. Ошон үчүн пайдасын кимиңиздер айтып кетесиздер? Негизи эле пайдасы барбы журналга? Мындай да биринчиден бул жарнама иретинде. Жарнама иретинде эмес, мындай түшүндүрүп эле берели. Өзүбүздүн коммерциялык мындай кызыкчылыктарыбыз бар. Бирок ал жакта андан мурун биринчи Аргенге айтып коеюн деген сөзүбүз. Сиздер жанадан бери Facebook патини уюштурган бирөөлөрдү айтып атасыздар да, ушундай болду, андай болду деп. Анан ошолорду да чакырып коюп атыптыр да. Себеп дегенде менин оюмча бул жакта азыр туура эмес болот да. Сиздер ошолор жөнүндө айтып атканыңыздар жөнүндөчү биз өзүбүзгө катуу кабыл алып атабыз анычы. Бул бир. Экинчиден, биздин кызыкчылыктарыбыз эмнеде? Биз азыр Кыргызстан боюнча бир дагы мекеме, бир дагы жада калса мамлекеттик органдар мыкты наамды берип атканда биздин эл ишенбей калды да. Себеби бул алыптыр, бул мыкты экен десе, ал жерде мындай алынат да, ал жерде сатып алынат да, ал жерде тааныш билиш да депчи. Биздин биринчи максатыбыз бул визитка журналынын берилген наамын баркын көтөрүү. Бул көтөрүүнү биз эмнеден баштадык? Быйыл конкреттүү кадамдарды баштадык. Өзгөрүү киргизүү үчүн жанагындай мен акчасын бербеймби, биринчи орунду албаймбы дегендерди жоготуп атабыз азыр такыр эле. Себеби бизге ошол адамдар келип сунуш бергенге дагы уялсын деп биринчи максатыбыз ошондо. Экинчи максатыбыз бизде акысыз болбой атат азыр. Регистрация болуу үчүн бир өзүнүн себеби бул жакта ал жерде адамдар иштейт, адамдардын айлыктары бар, алар сайтта өзүнүн убактын коротушат. Бир регистрация болуу 1,5 миң сом кылып биз аны эме кылдык. Бул ошондон сырткары. Бирок андай калсак статуэтканы көргөзүп койсоңор, биз ал мына статуэтка мисалы үчүн бирөөсү бир өтө кымбат болуп эсептелет. Өтө болбосо дагы 1,5 миңге ала албайсыз да бул статуэтканы. Биз ушундай кылып даярдап атабыз. Эменин эмгектери өзүнүн каражатта эмелери дагы бар да.
Анан үчүнчү биздин эң негизги кызыкчылыгыбыз, биз журнал болгондуктан биз өзүбүздүн репутациябызды жогорулаткандан кийин биздин ошол кардарлар, бизнес чөйрө биз менен иштешүүгө алдыга умтулат. Себеби дегенде бул журналдын репутациясы жогору. Бул журналга жазылсак, эгер жазып чыкса бул журналда биздин баркыбыз көтөрүлөт деп эл ошентип ойлосун деген биздин эң негизги кызыкчылыгыбыз. Анан Сейтек мырза, ушул жерде Элдар сөзүндө айтып өттү да, тандоо жолун өзгөртүш керек депчи. А бир сиз башында айттыңыз, тандоо жолун биз былтыркыдан башкача кылдык деп. А ушул сиздер тандап аткан жол ишенимдүү түрдө айта аласызбы? 100% туура тандалат деп. Азыркы убакта 100% деп эч нерсени айта албайсыз. Мамлекеттик шайлоолор өтүп атат. Ушунчалык көп миллиондогон акчалар, каражаттар кирип атат. Сейтек мырза, сиз өзүңүздүн баягы жеке эле айтыңызчы, ошо визитка боюнча эле. Биз айта алабыз. Туура так тандалабы? Былтыркыга караганда 100% жогору өзгөрүүлөр бар. Былтыркыга караганда. Бирок мындай да, сиздер жана айтып кеттиңиздер, аккаунттар, фейк аккаунттар бар деп. Биз анын баарын түшүнөбүз. Ошого кооптондуруу системаларды коюп атабыз. Бирок фейк аккаунтту сиз 100дү жасай албайсыз да, баарыбирчи. 2-3-өн жасайсыз, 2-3 голос эч нерсени өзгөртпөйт. 2-3 бир голостон чечип коюш мүмкүн да? Бир добуш чечет да. Эми биз бүткөндөн кийин баардык добуш бергендерди да карап чыгабыз. Биздин ал системабыз да бар. Негизи ошол бир добуш эле чечип коет да, мындай караганда. Ооба. Микрофонду алып алыңыз, Арген мырза. Булардыкы мындай эл ишенимдүүрөөк өзү түшүндүрүп айтты, мен азыр түшүндүм. Мындай калысыраак экен да. Калыс так эмес. Аны мен бардыгы эле билет. Мисалы ошто гезит журналдар ачык эле мынча сом берсең, сага жылдын мыкты наамын беребиз деп эле айтат. Аны ачык эле айтып жүрүшөт, беришет, наамды алышат да эми. Эми кеп эли алсын, мыкты болсун. Коомго пайдасы тийсин, мындай жаман эмес, жакшы иш да эми, бул жакшы иш. Бирок татыктуусу тандалыш керек да. Ошол мындай ал мыкты деген наамды алдыбы, ошол наамга ылайык болуп, коомго өзүнүн жакшы сапаттарын көрсөтүп, жакшы иштерин көрсөтүп жүрсө гана болду. Негизги максат ушунда да. Кумар эже, жогоруда аябай көп сөздөр болду да. Сиз эгер буюрса дейли, жылдын мыкты салону болуп тандалып калсаңыз, салонго кандай өзгөчөлүктөрдү киргизесиз дагы, эл ушундай сизди мыкты экениңизди баалаш үчүн? Кантип далилдейсизби? Кантип далилдейсиз, чындап эле сиз мыкты болуш? Буюрса, бирок былтыр деле биз жакшы үмүт менен Үчүнчү орун деле жакшы орун да. Жакшы үмүт менен барганбыз. Мен ошондо ошо визиткага биринчи жолу катышкам, былтыркы. Ошондо деле сонун болгондо, себеби чоң экрандан көрсөтүп турганда баягы добушту. Канча адам канчаны чоң экрандан көрсөтүп турганда аябай мындай кыжаат болот кезинде, качан биз чыгып кетебиз деп турду. Анан баягы голос өздөрү эле берип туруп, мындай баягы лотереяда түшүп калат экен да. Анан ага деле макул болгонбуз. Мисалы үчүн быйыл деле биз катыштык. Мындай чындыгында мен өзүм барып биз катышайлы деп сурандым да. Аны мойнума алам. Себеп дегенде мен өзүмдүн кызматыма өзүм мындай кандай десем ишенем. Ишенген үчүн барып өзүм сурандым. Өзүмдү сынаш үчүн өзүм барып эле катышайын деп сурандым да. Эл айтсын дедим. Себеп дегенде азыр Ош шаарында салон тармагы аябай көп да. А буларга деле кыйын. 200 салон болсо кайсынысын тандашын билбейт. 5-өөнү тандап койсо, булар дагы ошо биздин адамдардын сөзү бар, тааныштарын чыгар дейт да. Мисалы мен ошо буларды тааныбайт деле болчумун. Азыр ушул залда таанышып отурам. Барып өзүм барып сунуштап, кызыбызга барып мен катышайын. Себеп дегенде мен өзүмдүн ишиме ишенемин, элге ошондой жакшы кызмат кылып бере аламын деген сунуш менен бардым да. Себеп дегенде bundan кийинки жылдары дагы ушул тармак боюнча жаштар менен иштешебиз, айымдар менен, мырзалар менен иштешебиз, дагы жакшы кызмат көрсөтөлү деп бардым. Демек сиздин оюңузча тандап алып туруу жакшы эле нукта кетип. Ооба, анан жакшы нукта, мисалы азыр эже дайыма мындай жылдын жыйынтыгы сезон деп атпайсыңарбы? Жаңы жылды баарыбыз күтөбүз да. Мисалы үчүн жаңы жылга чейин тытынып иштейбиз да, баарыбыз эле. Анан ушу жаңы жылда мыкты алгым келет дейбиз. Мен мисалы үчүн ар жылы мыкты алгандан чарчабайм да, ала берет болчумун. Эгерде өзүм ишенсем, ала берет болчумун. 20 жыл болсо деле сүйүнүп ала бермекмин да. Бир гана салон тармагында эмес, балким мени башка тармактан көрсөтсө деле сүйүнүп алмакмын да. Аял заты тууралуу, эне тууралуу барса деле мен сүйүнмөкмүн. Мындай тажабай ала бермекмин. Жакшы, эже кошумчаңыз барбы? Мыктыны мыкты деп ким айта алат? Мыктылыгын көрө алган адам айта алат. Ошонун жакшылыгын биле алган, анализ кылган адам айта алат. Бир сөз бар өлтүрөт, бир сөз бар өстүрөт дейт. Ошол мыктылыкты алган адам мыктылыкка татыктуу болуш керек. Аны мисалы үчүн мен өзүмдү мыктымын деп айта албайм. Мен бир жүргөн пендемин. Бирок сиз өмүр кыска. Мени ошол эмгегимди баалаган адамдар гана сунуш кыла алды да. Вот Facebook пати жөнүндө айтты, 1,5 миң беребиз.
туура. Ал жерде 4 түрдүү тамак бар. Ошончо артисттер ырдайт, ойноп бийлейбиз. Столдун бети укмуш, жакшы. Көрбөгөн ош жалап атпат Баткендеги Фейсбуктагы тааныштарыбыз менен таанышабыз. 1,5 эмес ошол жерге 5 берсек деле ыраазыбыз да бизчи. Себеби анысын берет, аны да коюп коет. Эми ошол мыкты деген кандай? Ал жанагы айткандай айлыгыбызга деле, пенсиябызга деле кошулбайт. Же болбосо аны пешенеңе жазып алып мынтип көтөрүп деле жүрбөйсүң, башка болот. Мен ушул катар алганда жоопкерчилик болот. Элдин жүгү болот. Ушуну мага берип койду, ушуну мен кантип актаймын деп. Бүгүнкү күнгө чейинки мээнетиң үчүн берилбейт, мындан кийинки кыла турган кызматың үчүн берилет деп мен ошону түшүнөмүн да. Отуруп алып балаңды айтасың да, айнанайын мени мынтип койду, эми туура жүргүн сен. Кызыңа деле айтасың да, кайнең менен урушпагын, кайынсиңдериң менен жакшы болгон. Мыктынын кызы дейт да, сен уят. Анан күйөөмдү деле айтам да, көчөдө мынтип жакшына жүргөн, мыктынын жолдошу. Мыктынын жолдошусуң сен. Жакшы, рахмат. Мен жаштарга суроо бергим келип жатат. Сиздер негизи эле сиздер да мыкты болууга умтуласыздарбы? Мыктыга ишенесиздерби? Эми негизи мыктыны алыш үчүн ар бир адам өзү ойлош керек да, мен ошол даражага татыктуумунбу деп. Бизде мыктылар өтө көбөйүп кетти дагы, мыктыга катышкысы келгендер дагы өтө көбөйүп кетти да. Мыктыны алып жаткан адам же мыктыны алгысы келген адам өзү ойлош керек да, мен ушул даражага татыктуумунбу, буну алгандан кийин да мыкты болуп жүрө аламбы депчи. Тилекке каршы бизде мыктыны деген даражалар өтө көбөйүп кетти дагы, түшүп кетти да, мыкты даражасы түшүп кетти эл арасындачы. Бизде ар кандай маданияттын мыктысы, эл агартын мыктысы же жылдын мыктысы, жылдын мыкты адамы, жылдын мыкты депутаты дегендей өтө көбөйүп кетти да, буну бергендер дагы көбөйүп кетти да. Ошон үчүн канчалык көбөйгөн сайын анын баягы колдо бар алтындын баркы жок дейт го. Ошондой болуп көбөйүп кетти. Буну биз азайтышыбыз керек дагы, мыктыны чындап мыктылар гана алыш керек да. Ошондой болуш керек. Анан ушул жерде суроо чындап мыкты адам алып, ошол мыкты деген наамга татыктуу иш алып барыш керек. Азыр мына мыкты деген нерсеге мисалы салондордо атасыз, ошто бар жок салондар катышып жатабы же бир 2-3 эле салон катышып жатабы? Ошондо мыктыны тандоо үчүн баарын тегиз катыштырса, ошондо чыныгы мыктыны тандалабы эле деген да. Мисалы 2-3 эме эле катышып койсо, алар катышпагандар алардан мыктыраак чыгып калар балким. Балким. Султан мырза. Ушул суроого жооп берип коеюн. Азыр бизде мыкты салон деген номинацияда 8 салон чыкты. Биз мүмкүн болушунча бардыгына реклама кылдык, бирок 8 салон гана чыкты да. Мен өзүмө ишенем, мен катышам депчи. А эгерде мен катышкым келбейт деген салондорду биз күчкө салып эле списокко тизип койсок, анда мына агайыбызга окшоп айтты го, менин атымы жазып, мени кечирип коюңуз, грубо айтам, инструмент катары колдонуп, ошол жерде башка бирөөнү чыгарып коюшту деп эртең бизге алардан да сөз тиет да. Ошон үчүн өзүнүн калоосу боюнча келген компанияларды гана биз коюп атабыз списоккачы. Анан азыр аябай жакшы талкуулоо болуп атат, мага жакты мына мыктылык өзү керекпи, керек эмеспи депчи. Бизде маркетингде мындай бир сонун теория бар, Маслоудун пирамидасы депчи, адам баласына эмне керек бул жашоодо. Биринчиси коопчулук, мындай коопсуздук, мен кооптуу жүрсөм, мен эч ким тийбесе, экинчиси анан кийимим жылуу болсо, тамак ашым бар болсо, үчүнчүсү кичине акча болсо, машина, үй, семья. Анан кийин ошонун эң чокусунда жана признание деген нерсе бар да, ошол элдин алдындагы ошол мен кандайдыр бир нерселерге жетиштейм дегенчи. Бул сөзсүз эле жанагындай финансылык же каражат, акча маселеси эмес, жөн эле элдин пикири да. Биз деле айтабыз го, паланчанын баласы жакшы чыгыптыр депчи. Мына ошол признанияга ар ким умтулат да. Ооба туура, азыркы күндө ошол мыктыларды тандап аткан газеталар, журналдар, компаниялар өтө көп болуп кетти. Бирок мага жаккан жери, ар бир статуэтканы биз бергенде, ар бир номинацияны биз бергенде, биз мисалы үчүн айтабыз да, номинация лучший банк, мисалы үчүн по версии журнала «Визитки» депчи, биздин оюбузча, биздин версиябыз боюнча. Жетигендин өзүнүн версиясы бар, Facebook патинин өзүнүн версиясы бар. Мен оюмча, эгерде буларды азыр контролдоп, жок, силер давайте ушул мыктыны тандагандырга мамлекет тараптан лицензия киргизебиз, лицензия аласыңар, анан кийин өткөрөсүңөр деп койгондон көрөктү, биз жолун жаап коебуз да. Мен оюмча, ар бир система, ар бир версия бара-бара өзү эле мындай органикалык түрдө эле тазаланып, кээ бирлерине ишенип, кээ бирлерине акча алгандар ишенбей, акча албай, ошону чыныгы өткөргөндөрүнө ишенип, 1-2 система калса, бул мындай кандай десе, мындай күч колдонбой эле ошол өзү жетет ошол жака органический нерсегечи. Мен оюмча бир 5 жылда Ош шаарына эгерде алсак, бир 5 жылда ошондой
деңгээлде жетет. Демек 5 жыл аралыгында эл ишенип калат деген ниетте. Ошончолук койсомбу? Мисалы дүйнөнүн баарында ошондой да. Азыркы убакытта эң мыкты футболист ким болот? Айтсаңыздар, ким азыр? Жок, айтсаңыздар, мындай ачык эле айтсаңыздар. Эң мыкты футболист ким азыр? Жок, айтсаңыздар дүйнөдө. Роналдо же Лионель Месси турабы? Булардын мыктылыгын ким тастыктады? Мындай билесиздер да баарыңыздар. Ким тастыктады? Дүйнөдө 2 FIFA деген организация бар. Бул мамлекеттик эмес, мамлекеттик арасындагы. Мамлекетке кичине байланыштуу. Анан France Football деген журнал бар. Журнал, визиткага окшош эле журнал. France Footballдун мыкты берилген золотой мяч, алтын топчу. Ошол дүйнөдөгү эң күчтүү эме болуп эсептелинет. Мыкты футболист дегенди бир гана France Football аныктайт азырчы. FIFA-дан да жогору турат. Ошол менен сиздер мисалы Криштиану Роналдо, Лионель Месси десеңиздер, мыктылык боюнча эң күчтүү 5тен алтын топту ушул 2 футболист алган. Эми ойлонуп көрүңүздөр, мыктылыкты эмне үчүн аныкташ керек, мыктылыкты ким аныкташ керек, мыктылыкты кандай аныкташ керек? Анан Сейтек мырза ушул жерде менде суроо болду. Мисалы үчүн азыр аудиторияга айттыңыз го, дүйнөдө кайсы футболчу мыкты депчи. А бул жерде эле ошол жооп бергенде башалам болуп калды. А мисалы үчүн сизге окшош визитка бул жактан бирөө мыкты десе, а бул жактан башка журнал бул мыкты деп атат. А эл тандай албай калат. Кимиси мыкты деп башы мындай болуп калды. А бул жерде аудитория да ошондой болуп калды. Кимиси мыкты деп кандай болот депчи. Бизде анык бар да, бул жерде баары эми өзүбүздүн патриоттук жактан бар, бирок реалдуулук бар. Реалдуулук боюнча эң мыкты футболист ким? Сиздер деле билесиздер. Мен аны телегөрүүчүлөргө айтыштын деле кереги жок. Мен макул болушат. Балким Сейтек мырза өткөн жылкы мыктылардан бир экөөнү атап берсеңиз, эми ушунча сөз болуп калды. Мисалы мыкты салон ким болду эле, мыкты дүкөнчү балким. Өткөнкү жылдагы мыктылардан биринчи медициналык клиника деп аталган, мисалы Ош-Кардио болгон, Ош-Кардио медициналык центри. Билбейм, өзүңүздөр көрүңүздөр, мыкты эмеспи. Бул бир. Экинчиси мыкты ким болгон эле дагы? Өтө эле көп мыкты тандап коюңуздар, мыкты калсыздар. 16 сферада болгон бизде. Мыкты тамада. Бизде тамада болгон эмес. Сиздер бизнес жүрөт. Кумарыжы бизнес. Жооп бергим келет да, салондор баары качса болобу деген суроо берип атасың да. Былтыр бизде бир конкурс болуп калды. Мен ушуну визитка журналына мындай сунуш катары айткым келет. Себеп дегенде азыр силер голос менен сулуулук салон тандап атасыңар да. Азыр 8 салон чыгып атат. Бирок баягы өзүбүздүн эксперттер тандайт деп атпайсыңар. Ошондой бир конкурс кылбайлыбы? Мастерлер живой жасатпайсыңар голостон сырткары да. Ишендириш үчүн? Ишендириш үчүн. Себеп дегенде менин ишим жакшы болуп, бирок менин мындай тааныштарым азыраак болуп голос бере албай калышы мүмкүн. Мисалы менин апам бере албашы мүмкүн. Анын телефонда жок болушу мүмкүн да. Ушундай сунуш киргизгим келет да. Анан биз былтыр ошо конкурс болгондо барганбыз. 7 салондун кызматкерин биз көп кыздар болуп барганбыз, бирден модель алып барганбыз. Анан биз апарган модельди албай коюшту. Сен буну жасап жүргөнсүң, билесиң, сен буну азыр автоматически жасап саласың. Биз өзүбүз тандайбыз да биздин модельдерибизди алмаштырып салды. Тааныбаган эле кыздарды бер дагы. Ошол жерде конкурс кылды. Биз мисалы мен ошондо биринчи орунду алдым да. Менин ишимен чисто макияж жасап, чачын жасаганыма мен биринчи орунду алдым. Мисалы силер голосду тандадыңар. Мынча салон өттү, мисалы 3 салон өттү. 3 салондун кызматчы жетекчилерин ошо иштеген мастерди алып барып, мисалы үчүн 3 иштесе, 3-өн алып барып туруп, живой дагы жасатып көрсөңөр өтө сонун болмок да. Бул сунуш катары. Тармагыңызда салондо ушундай алып келип, на месте живой кылдырыш бул оңой. Мүмкүн. Анан жанагы стоматологияны алсак, эгер салон тармагында болсо, аябай жакшы сунуш бердиңиз. Бул өзүнчө отдельный бир фэшн, мындай индустрия, мындай фэшн awards деп отдельный бир чыгарыш керек экен да. Чисто профессиональный кылып, баардыгын аралашпай, жана узкая специальность деп коет го. Голос боюнча бул салондор 1-2, 3-3 орунду алды, бирок өзүнүн чисто практикалык иши боюнча ушул салон биринчиликти алган деп деле чыгарсаңар, бул өтө чоң сунуш. Жакшы, рахмат. Биз программабызда жыйынтыктап бара жатат. Мен акырында баарыңыздарга бир суроо берип кетейин. Негизи аябай чындап эле жылдын мыктысы керек эмес, бунун негизи пайдасы эмне деген аябай жакшы сөздөр болду да. Эми акырында бул талкуунун кереги бар беле? Негизи учурдун талабы сиздерге баягы баарыңыздарга суроо берип кетейин да. Чындап эле бул талкуунун кереги бар беле эже? Бүгүнкү күндөгү эң мындай туура маселени көтөрүп чыккансыңар. Талкуу бар.
себеби мыктынын мыктысы мыктылыкты алыш керек. Анан дагы ушул жерде мен бир сөздү айтып коюп кетким келет. Адам баласына эмне бекер, өмүрү гана бекер берилет. Жана коррупция деп атасыңар, акча төлөйт, анан кийин алат, төлөсүн, алсын. Мыктылыгында көрсөттү, эл голос бердиби? Анан жанагы кагазына, арткы статуэткасына ошондо кеткен чыгымды берип койсун, алсын. Анысына мен каршы эмесмин. Бекер эчтеке жок. Эчтеке жок. Мисалы үчүн кыз баланы дагы эле калыңды алып турган себин кылып берет го. Ошондой эле да. Даже азыр бир буюм эмес, мисалы үчүн мен дары чөбүмдү мурда жөн берсем ишчи эмес эле да. Азыр акчага берип калдым. Сатсам ушундай акыркы күкүмүнө чейин кошуп ичишип атат. А бекер берсең бир жерде калат да, жана статуэтка. Жакшы, рахмат. Акчасын берсең мындай коюп коесуң. Арген мырза, сиздин оюңуз? Негизи бул талкуунун кереги бар беле? Негизи талкуунун кереги бар эле. Бүгүн актуалдуу тема деп ойлойбуз баардыгыбыз эле. Анан жыйынтыктоочу пикир катары айтсак да, негизи мыкты адамды, мыкты иш кылган адамды эл өзү билет да. Сен эмне иш кылып атасың, жакшы иш кылып атасыңбы, коомго пайдалуу иш кылып атасыңбы, эл өзү эле билет да. Анан эми туура мындай наам алыш үчүн, мыкты болуш үчүн сөзсүз наам алыш керек да, өзүчө ушундай. Бул эреже экен. Эми ошону туура калыс, ошол мыкты чындап эле эл, жалпы коомчулук ушул адамга мыкты деген наамды бериш керек деген жалпы элдин оюнда бар ошо адамга берсе, ошондо калыс болот да. Ошол андан ары бул эже айткандай жоопкерчиликти алат, коомго өзүн үлгүлүү адам катары алып жүрөт да. Рахмат. Оюңуз барбы? Ооба, менде ham бар. Мына бул визитка журналдарына мен рахмат айткым келет эле, себеби бул мыкты адамды сөзсүз турда айтыш керек, көрсөтүш керек. Бул жерде бири-бирине шыктандыруу пайда болот. Бир гана грамота бергенде канчалык толкундануу болот. Эгер адамды чындыгында ошондо чын эле мыкты адамды тандап алсак, биз өтө жеңебиз да. Себеби ал адам bundan da mıhtı olursa gelet. Hem kebirde koşulup kalat, kebir adamlar ayıp atası, korrupsiya. Onlar bir jol mıhtı olat ki mıhtı bulup kalat. Onlar potom что el onları da görüp durat. Ben oşent öylem bul. Barıp joylat kenesine. Нуржамал. Айтып атпайбызбы, ошол мыктылар бара-бара ошол аныктаган компанияларда иргилет депчи, былтыр башкача добуш берүү системасын быйыл башкача кылып атабыз депчи. Эми ошол мыктыны аныктаган ар бир компания мына ушундай кадамга барыш керек да. Ошол чындап эле коррупциялашпаган негизде мыктыларды тандап алуу керек деп. Ошол эле учурда мыктылыкка салышып аткандардын өздөрүндө жоопкерчилик, аракет болуш керек. Албетте бизге мыктылык керек, антпесе биз өнүкпөйбүз, туурабы? Мен деле ошол мисалы жылдын мыкты журналисти болоюн деген ниетте болот, ар бир жаранды үмүт болот, тилек болот. Ошон үчүн мен ойлойм, мыктылыкты аныктаган жылдын мыктысы, жылдын мыкты ишканасы деген номинациялар бизге керек. Бирок ошол эле учурда таза шайлануу керек, эл өзү баалашы керек. Анан ошол бул акебиз айткандай таза түрдө мисалы добуш берүүнүн башкача ыкмаларын ойлоп табышы керек. Жакшы, бул жактан жаштарыбыздан кол көтөрүп атат. Барыңыздар, оюңуздарды кыскача айтыңыздар. Бизге аябай пайдалуу болду. Себеп дегенде биз элдин оюн билип, мыктылардын оюн, анан элдин журналисттердин оюн баарын билип, өзүбүздүн жумушубузду мыктылаштырууга дагы аракет жасайбыз. Биз сиздердин алдыңыздарга айта турган сөзүбүз мыктыларды аныктаган мыктылардан бололу деп өзүбүзгө максат коюп атабыз. Жакшы сөз болду, кол жаап койсок болот, Мындай телевидениеде ушундай темаларды көтөрүш керек да, мындай анан убагы дагы темадагы дал келгенде, мисалы буну жайда сентябрь мурда өткөнсө, июлда мисалычы канча мынтык тандалат деп эч ким билбейт да. Мына убагы жакында келет ата. Темасы дагы да. Каякта үйдө чайды эркек куюш керек, аял куюш керек темага караганда бул оригиналдуу тема да мындай. Бардыгы күтүп атат, түшүнүшчү? Мен боло берет да бизге дегенден көрөп, ушундай талкуулап, айтып, угуп, ушуну көрүп биз да оңолобуз, булар да оңолот, ошентип коом оңолот да. Тилине рахмат жоо. Мен бул жерде жыйынтыктоочу сөздү айтпайм. Бирок бизде мындай жаштар арасында мыктылыктын мындай кадыр баркы түшүп кетти да. Себеби мындай мектепте мыктыны алды, бирок университетке келгенде ошол мыкты деген аты чыкпайт эле. Себеби мектепте мыкты болгондон кийин университетте если жакшы окусаң мыкты болосуң, бирок ошол мыктылыгың түшүрүп жакшы окуй албай калсаң, анда сен мыктылыгың жок деле болуп калат да. Ошол себептен жаштардын арасындагы
мыктылык дегендин кадыр баркы мындай түшүп деле кетти да. Дагы бир, например, айта кетсек, бул мисалы кызыл көйлүк менен мектепти бүтүрдү, а бирок ал орты болгон үчүн университетке кереги деле жок. Кызыл диплом менен бүткөндөр деле ишине кереги деле жок. Сиздин айтайын дегениңиз мыктынын кереги деле жок азыр. Жумушка орношууда ошол грамота, диплом. Кереги деле жок деп айтпайм, бирок мындай мыктылыктын кадыр баркы мындай деңгээли азыркы учурда түшүп кетти деп айтам. Жогорулатыш керек демек. Кумар эже. Ошол мектепте университетти кызыл диплом менен бүтүп, кызыл күбөлүк менен бүтүп, университетке келип мыкты болбой калды деп атасыңар да жаштар. Ал аракет кылсын. Университетте эмне үчүн кызыл диплом менен, кызыл күбөлүк менен бүткөн окуучу кызыл диплом менен бүткөнгө аракет кылат да. Бүтүш керек, аракет кылсын, кызыл менен бүтөт. Ал мектепте кызыл күбөлүк менен жакшы окуп, мындай айырмаланып окуду. Бирок шаарга келгенде канча дубандан, канча райондон мыктылар келет. Ошолордон суурулуп чыгыш керек да. Биздин позиция да ошондой да. Бүгүнкү талкуу боюнча айтып кетелими? Агай, сиз да кыска оюңузду. Эми эмне арзан? Эң эле бекер нерсе бул сөз, Мыкты деп кое берели. Мыктылар көбөйө берсин. Ар бир тармакта бар. Ошо Facebook патыда ар бир ишканалар да айтат. Канча ишканалар, канча кесиптегилер да айтат. Бирибизди бирибиз жакшы деп коелу, өсөбүз ошондо. Жамандай, кыжыңдай берсек өсөбүз. Жакшы, рахмат. Ушундай жаманды деле жакшы дей берсе, мыкты эмес деле мыктысың дей берсе, бир эргүү пайда болот. Жакшы болот. Рахмат. Негизи чындап эле аябай жакшы талкуу болду десек болот, Азамат. Мыктылар чындап эле керек, бирок сөзсүз түрдө татыктуу тандаш керек. Мыктылардын мыктысын чындап эле эл айтсын. Ооба. Ал эми ошол мыктыга татыктуу болгон биз өзүбүзгө жоопкерчиликти алалы. Мына ошондо чыныгы мыкты болот деп ишенебиз. Албетте бүгүнкү биздин берген программабыздан өзүңүзгө кандайдыр бир нерсе алган болсоңуз, анан дагы биз максатыбызга жеткен болобуз. Анда эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, чындап эле сиз да жылдын мыктысы болууну кааласаңыз, жакшы ишиңизди көрсөтүңүз. Биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар. Амандыкта жолугушалы.